Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин кызматкерлери коронавируска каршы эмделүүдө. Алар эч кандай мажбурлоосуз өз каалоосу менен Pfizer жана Sinopharm вакциналарын алууда. Дарыгерлердин айтымында эмделип жаткандардын көпчүлүгү жаштар. Азырынча вакцина алуудан баш тарткандар жок. Маданият өкүлдөрү илдетти басаңдатууга өзүңдүн жана жакындарыңдын саламаттыгы үчүн эмделүү керек дешет. Ошондой эле бул тармактын өкүлдөрү чыгармачылыкка байланыштуу адамдар көп чогулган жайларда тезден болуп турарын айтышты. Мындайда эмделүү зарыл. Аллергиясы барларды, судорогиси барларды, мурун прививка алганда же вакцина алганда реакция жүрүп кеткендерге жасабайбыз. Онкоболезньдерге жасабайбыз. Жанагындай острый болезнь болсо, температура болсо, же дагы башка острый болезньдери болсо жасабайбыз. Давление аябай высокийлерге пока жасабайбыз. Ошо сыяктууларды жасабайбыз. А так калгандардын баары азыр алып кетишти. Жакшы эле. Вакцинация боюнча маалыматтык иштерди толук жүргүзүү ушу биздин министрликке жүктөлгөндүктөн ушу мен дагы ошонун башына туруп баарын чакырып кетет элем. Ошо вакцинациядан өтүп, вакцина алып, эмдөөдөн өтүп, ошол баягы бул ооруну баягы күчөтпөй, бул кандайдыр бир алдын алганга бир токтотконго дагы бир жакшы бир негиз болуп берет эле. Ошон үчүн баардык ошо биздин жарандарды, биздин мамлекеттик кызматкерлерди чакырып кетет элем. Анан бүгүн мына маданият өкүлдөрү ошо облустардагы деги эле ошо кыргыз маданият өкүлдөрү жалпы келип, ошо бүгүн эмдөөдөн өтүп, бүт республика боюнча эмдөөдөн өтүп атышат.